Саламатсыздарбы, жамааттык медианын көрүүчүлөрү. Анда эл собол берүүсүн баштайбыз. Жана ушул күндөр аялдарга карата зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк жүрүп жаткандыктан бүгүнкү теманы биз ушул аялдарга карата зомбулуктун алдын алуу жана коомчулуктун көңүлүн бул маселеге буруу темасында кеп кылабыз. Жана бул үчүн жамааттык медианын студиясына Шанс кризистик борборунун адиси, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Адинай Чапаралиеваны, Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн медиа эксперти, журналист Айгерим Акылбекованы чакырганбыз. Эсенсиздерби? Ушул гендердик зомбулукка каршы өнөктүк Кыргызстанда ошол бүткүл дүйнө менен биргеликте эле 25-ноябрдан бери жүрүп жатат. Ал 10-декабрда жыйынтыкталат адам укуктары күнүндө. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы бул 16 күндүк агартуу өнөктүгү да деп эсептелинет. Көбүнчө ушул бул темадан алыс адамдарга, же болбосо деги эле коомчулуктун калың катмарына эмне үчүн зомбулук аялдарга болгон зомбулук Кыргызстанда эң бир башкы маселе экенин көрсөтүү, түшүндүрүү темаларынын миссиясын алып жүрөт. Жана Кыргызстанга кайтып келсек, бул жолку өнөктүк ушул бардык дүйнөдөгү абал сыяктуу эле мына пандемиянын убагындагы зомбулуктун, үй бүлөдөгү зомбулуктун деги эле аялдардын эле эмес, үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүп турган чагына туш келип отурат. Анан 2019 жылга караганда 2020 жылдын жарымында эле 60% өскөнүн Ички иштер министрлигинин дагы атайын маалыматында айтылган. Алгачкы эле сурооду ушул Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгү менен иштешип келе жаткан Айгерим, журналист Айгерим Акылбековго кылсам. Айгерим, бүгүнкү дебедимби, бул жолку өнөктүктүн негизги багыты кандай болуп атат? Анан кандай иштер жүргүзүлдү? Ооба, сиз жогоруда туура белгилеп өттүңүз. Азыр ушул такы дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда өтүп жатат. Бул эми бир чети ушул жылына жок дегенде 16 күн ушул көп учурда биз үн катпаган, көп учурда талкууга алынбаган темага көңүл буруу максатын көздөйт да. Анан эми сиз буга чейин айткандай эле, бул пандемия шартына туура келгендиктен быйылкы өнөктүктүн медиа жаатындагы ишинин басым бөлүгү офлайн режимде өтүүдө, аргасыз болуп жатат. Эгер буга чейин баягы жок эле дегенде бир форум өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болсо, азыр энди биз көбүнесе онлайн десеңиз, онлайн. Эми ооба, бизде онлайн, офлайн режиминде өткөнгө баягы мүмкүнчүлүк жок, ооба, мүмкүнчүлүк болгон жок. Форум өткөрө алган жокпуз маселени жок ошол эле учурда. Азыр көбүнесе социалдык тармактарга басым жасалды. Анан биз бул жолкусунда кыргыз тилдүү бир месседж деп коебуз, кыргыз тилдүү бир багыт чакырыктарды көбүрөөк бергенге аракет кылдык. Себеби ушул эле жыл сайын ошол эле кезде баягы 8 мартта өткөн учурларда бир марш жүрүштөрдү же болбосо жалпы эле ушул биздин коомчулук эмнегедир ар бир ушул өзгөчө баягы аялдар укуктары жөнүндө сөз болгондо эле феминизм деген сөздү деле батыш жакта, чет өлкөгө гана керектүү сөз деген деп бир түшүнүшөт экен дагы. Анан биздин менталитетке бир аз ылайык таштырганга аракет кылдык да. Ошондуктан аялдамалар, ошол Бишкек ош шаарларындагы чакырыктардын баары ошол кыргыз тилинде болду. Кыргыз орус тилинде, басым бөлүгү кыргыз тилинде. Биз бул жолу бул аялда тандоо бар экенин көрсөткүбүз келет. Эгер сен зомбулукка туш болгон болсоң, сенде тандоо бар. Сен кандай жашай аласың? Сен эски стереотиптерге караба. Мисалы, жөнөкөй эле мисалда эл эмне дейт? Бир жагынан эл эмне дейт дегенден чыга албай жаткан аялдын образы, экинчи жагынан элдин сөзүнө карабай мен өз жашоомду же болбосо өз коопсуз үй бүлөдө жашагым келет деген сыяктуу бир чакырыктар болду. Себеби бул эми быйылкы үй бүлө зомбулугуна бөлүнөсө биз басым жасаганыбыздын себеби дагы ошо 65% өскөнү. Ошол эле кезде жыл башынан бери зомбулуктан каза болгон аялдар дагы буга себеп болуп жатат. Анан мындан тышкары дагы бул социалдык роликтер тартылууда, алардын дагы басым бөлүгү ошо кыргыз тилинде болуп жатат. Анан эми биз бул жолкусунда түшүндүк, инфлюенсерлер менен көбүрөөк иштешибиз керек экен. Анткени таасир берүүчү деп коебузбу аларды, катталуучусу көп адамдардын көбү гендердик сезимтал эмес. Алар көбүн эсе бул теманы түшүнбөйт, тескерисинче бир сексисттик көз карашы менен кайра зомбулукка учуратып алып келиши мүмкүн. Мындай учурларды биз көп эле билгенбиз. Ошондуктан быйылкы биздин ишибиздин басым бөлүгү алар менен иштешүүгө дагы жумшалууда. Эми мына буюрса 10 декабрь эртең адам укуктары күнүндө бул жыйынтыкталат. Бул эми
бир эле 16 күндүк кампания менен токтоп калбастан андан биздин ушу Бишкек шаардык мэриясы да колдоого алды. Бул баягы жергиликтүү деңгээлдеги дагы бийлик өкүлдөрү менен да иштешкенге бул биринчи кадам болду деп эсептейм. Эми алар менен андан ары дагы балким бир жыл бою баягы 16 күн эле эмес, жыл бою иштешкенге дагы балким мүмкүнчүлүк болот. Кыскасы мындай ушундай. Рахмат, жакшы. Биздин студиябызда ошол зомбулук боюнча эксперт, анан деги эле ошол зомбулукка кабылган, кыйналган айымдар менен чогуу иштешип жүргөн Адинай айым да отурат. Адинай, мына жакында да сиз бир нече аймактарга барып келдиңиз. Анан деги эле ушул аялдарга болгон зомбулукка ошол барган аймактарда сүйлөшкөндө элдердин мисалы кандайдыр бир көз карашы өзгөрдүбү акыркы мезгилде же кандай түшүнүшөт ошол зомбулуктун эң бир башкы нерсе экенин, бул менталитеттен ажыратып кароо экенин түшүнүшөбү? Мисалы сөзсүз аялга кол көтөргөн нормально, анда мындай деп көп айтышат го, мисалы патриархалдык коомдо. Айыл аймактарына негизи чыкканда кадимки маалымат чындап айтқанда жетпейт да. Алар мында айтып кетсем Жалал Абадка айыл тармагына бардык да. Айыл тармагына барганда ошол жерден жашоочулар айтты, бизге бир жылда бир эле жолу келет депутаттар депчи. И то шайлоо учурунун алдында келишет депчи. Мындай эч ким барбайт экен да акачы. Маалымат деле жетпейт, алардын телевизордо эле көрбөйбүз дейт. Анткени айыл чарба немеден иштерди жасаш керек, анан телевизор көп эртеден кечке маалымат көрөтүн, телевизор анда отурбайт да. Интернет деле бар деңиздер, бирок интернетке киргенде алар алдын ала максат коюп киришпейт да. Мен азыр зомбулук боюнча маалымат окуйм, зомбулук эмне экенин окуйм, же кризистик борборлор барбы депчи, же башка укук коргоочу уюмдар барбы деп алдын ала ойлонуп киришпейт да, издебейт да, андайдачы. Кино көрүшөт, же болбосо кандайдыр бир тамашаларды көрүп, эс алгысы келет, жеңилирээк. Анан кээде маалыматты окуганда мындай зомбулукту окуганда комментарий жазып коюшат. Комментарийни коллегам айтып кеткендей эле көбүнчө сексисттик түрүндө да. Эгерде ал мындай өзүн жакшы алып жүрсө, аял катары алып жүрсө, өзүн ошону көрмөк, эгерде ошону тилин тыйса, ошолорду көрмөк деп ушундай мааниде айтылат да. Негизинде гендер деген сөздү көбү түшүнбөйт да. Гендердик тең укуктуулукту түшүнбөйт. Анан гендердик тең укуктуулук деген бул көбүнчөсү представлениясы деген неме экен да. Эгерде барып операция жасатып өзүнүн жыныстыгын алмаштыруу деген сөздү түшүнүшөт экен да. Анан гендердик тең укуктуулук уят нерсе. Уят нерсе деп неме түшүнүшөт да. Башкаларга айтсын трансгендер деген сөз менен көбүнчө алмаштырышат. Ооба, трансгендер. Туура эмес түшүнүшөт экен да, жыныстык сөзүндөчү. Анан түшүндүрүп, гендердик тең укуктуулук деген бул социалдык. Азыр бир сөз аралга, эгер бизди азыр көрүп калса көпчүлүк айтып кетебиз, гендер деген бул кандайдыр бир жыныстык деген сөздөн жакын эмес, таптакыр эле башка. Гендер деген мисалы этимологияны алсак, бул жана ошол жыныстын өзгөчөлүгү. Бирок жыныстык кандайдыр бир маселелерге тиешеси жок бул контекстте. Гендер деген бул негизи биз уюмда жашаган, коомдо жашаган биздин социалдык ролубуз да. Мисалы эркектер өзүнүн ролун аткарышат да, төрөлгөндө балдарга кандай акцент коюлат. Наследник төрөлдү депчи, тукум улоочу төрөлдү, эми эркек, эми кийин немеден үй салат, анан арка берки деп уже алдын ала биз чечип коебуз да жашоосунчу. Кыздар төрөлсө дагы кыз төрөлдү, жардамчы төрөлдү, анан келечекте аялда күйөө издей баштайт да, уже алдын алачы. Сөйкө салып. Анан кийин бара чоңойгондо ошол балдар, кыздар жана балдар эгерде бала менен ата мен кийим тикким келет же макияж жасагым келет десе, чачы агарып, чачын жуушуп неме баштайт да. Эркек эч качан макияж жасаган эмес, анан тинткен эмес, бул эркектин жумушу эмес депчи алдын ала ролду коюп койгонбуз да. Ошол эле учурда кыздар да мисалы күрөшөм, спортчу болом десе же бокс барам десе, мурдун сындырасың, кулагын сындырасың, бүйгө тийбесин, сен кимге керек болосуң, анан качок болосуң деген көп сөздөр айтылат да.
Анан ошондон баягы ар бир айым өзүнө жараша баягы неме гүл сыяктуу алып жүрүш керек, акырын сүйлөш керек, назик. Катты күлбөш керек деп. Гүл атканда оозун жаап керек. Жана башка көп стереотиптер айтылат да, балдарда ошол эле баягы көбүнчө эркектер деген биздин Кыргызстанда баягы неме эмоционалдык немесин чыгара албайт да, иле албайт, кыйкыра албайт. Жана истерика деп коебуз го, айымдар баягы неме кыйкырып баштаганда истерикасы башталып, негизинде истерика деген бул эркектерде да болот да. Просто баягы эркекке окуучулар, ученыйларчы, окумуштуулар баягы айымдарга тиркеп койшканда бул понятиянычы, чындыгында баягы эркектерде да истерика болот да. Анан ошол баягы эгерде эркек кыйкырынып же баягы неметип сөөгүн сагынып, ыйлап, баягы өзүнүн баягы эмоционалдык түрүндө баягы чыгара баштаса, ичинде болгон бугунчу, анан баштайт да сен аялдай болуп, анан ыйлайсың, анан айтасың, анан урушасың депчи. Негизинде бул туура эмес да. Чынына келгенде социалдык роль деген бул теңме тең укуктуулук. Бул деген аялга күрөшкө барып, жумушка кирип иштеп, же болбосо эркектин жумушун жасай калып, ошол эле жана үй салып, кээде азыркы учурда кээ бир айымдар кой сойгонду жакшы билишет экен эркектерге караганда. Ошол эле кой сойгонго мүмкүнчүлүгү болгонго, ошого возможность да. Эркектерге болсо бул социалдык, гендердик тең укуктуулук да, эркектерге кийим тигип, швеяга иштеп, ошол элечи. Чебер болуп. Макияж жасап, же болбосо башка нерсе кылып, тамак жасап, ошол эле айымдардын жумушун кыла турган мүмкүнчүлүктү айтып кетиш керек да. Анан ошондо бизде коомчулукта түшүнүк жок, көбүндөрчү алмаштыра беришет, турмуга окшошот. Анан 1 жыл болуп калайын деди, кайра эле ошол физикалык же болбосо ушул зомбулуктун оор түрүнө өтсөк, сөзүбүздүчү, мисалы ошол 1 жыл болоюн деп калды, жыл башталганда эле 2020 аябай кайгылуу окуялар менен башталган. Ошол эле 4 аял каза болгон. Анан ошол соңку дагы ушул жылда эле тынч болгон жок, мисалы ушундай бир чуулгандуу окуяларга бай болду да, мисалы ошол эле баллонду мойнуна илип алып туруп, акыр аягына келгенде кийин мен окуянын эмне болду деп кызыгып окуп көрдүм да, жакында эле. Ал көптөгөн журналисттер мисалы эфирге чакырып, кайра окуянын аягында ошол аялга акыл үйрөтүп, мына сен арызыңды милициядан алып туура кылдың, үй бүлөң сактап калдың, боло берет мындай. Ошондо 1 саат эрте келгениңде бул уруш болбойт эле дегендейчи, мисалы ушундай аял журналисттер ортого салып талкуулап отургандарын көрүп аттым да, ар кандай медиада. Анан деги эле ушул зомбулуктун ушул оор түрүн, аялдарга карата болгон зомбулуктарды медиада чагылдыруунун дагы бир өксүктөрүн сүйлөшүп кетсек, мисалы Айгерим кандай мисалы жылыштар жана өксүктөр сакталууда, жылыштар плюстардан баштап эмнени эске алып калышты журналисттер? Гендердик сезимтал журналистика деген термин акыркы жылдары келгени, бул жакшы жетишкенди. Баарыбыз деле мисалы атайын бир эле чыкты, колдонмо чыкты, мунусу плюс. Брошюралар чыгып атат, журналисттер өтө аймактардан тренингдер уюштуруп атат. Бул дагы бир ушул медиа жаатында бир иштин башта ушул жок деген ордуна жылганынын бир негизги себептери, же болбосо негизги далили деп айтсак болот да. Бирок ошол эле кезде өксүктөр абдан көп. Жанагы эле менталитет, жанагы эле өзүбүздүн бир аялдарга, эркектерге учурда баягы сексисттик көз караштарыбыз журналисттерде да жашайт. Анан өзүнүн түшүнүгүнө жараша чагылдырган учурлар да бар. Бирок биз журналисттер көбүн эсе ушул жоопкерчиликти унута түшөбүз, себеби ошол журналисттин берген макаласынан же ошол жабырлануучу адамга бир шейминг деп коебуз, басым болушу мүмкүн, же тескерисинче окуя таптакыр тик тамырын өзгөртүп кетиши мүмкүн. Мисалга келтирип айтайын да, мына 1 аптадан бери биз жанагы өгөй баласы сабалган учурда аябай өгөй атасы баланы сабалган учурда аябай кызуу талкуулап жатпайдыбы? Бала менен эне ажыраган, ооба, бул аягында биз журналисттер тең басымдуу бөлүгү өгөй атасы сабалган баладан апасы баш тартты деген темада макалаларды чыгарды да. Де юра чын эле баш тартты, бирок эмне үчүн мындай тема койгонго болбойт да, эгерде биз ушул медиа жактан эскеп ала турган болсок, же болбосо гендердик сезимталдык журналистиканы ушул жерде мисалында айта турган болсок,
биз кайра эле өгөй атанын жоопкерчилигин артка калтырдык дагы, апасын күнөөлөп коюп койдук. Кайра эле баардык коомчулуктун пикирин баардык апасына бурунду дагы. Эмне деген жанагы эле коомдо калыптанган стереотиптерди кайра күчөттүк. Мына, эгерде ажырашсаң ушундай болот, экинчи жолу кийсең ушундай болот, баланы ойлобосоң ушундай болот, сен буюм тандап кетпедиң, сага чала болот деген сыяктуу пикирлер кайра кескин көбөйдү. Буга журналисттердин дагы тиешеси тилекке каршы бар. Сиз жогоруда жана Сузактын окуяны айттыңыз, мисалы, дөңгөлөк асылган. Мен дагы күбө болуп аябай таң калгам. Журналист өзү сурап бергенде дагы туура бериш керек да, этикалык жактан. Ал жабырлануучунун маңдайына отургузуп алып, а сиз ошол нерсеге жеткирдиңиз беле? А сиз эмне, сиз уруштуңуз беле? Балким сиз сүйлөгөндөн ушундай чыктыбы деген сыяктуу суроолорду берген учурлар болот. Эмне үчүн бул болбойт? Биз толугу менен түшүнүшүбүз керек. Мыйзам боюнча сен жеткиресиңби, жеткирбейсиңби деген нерсе жок. Бир дагы адам башка бирөөгө тийишкенге, урганга акысы жок. Болду, бул мыйзам бузуу, кылмыш. Эгер жок эле дегенде ошол сыяктуу түшүнүк алып калышыбыз керек да. Демек бул болбойт, бул андай суроолордун такыр баарын четке кагыш керек. Же болбосо жөнөкөй эле мисал дагы бир орус тилдүү медиада абдан кызуу талкууланат. Психологко мындай суроо берилет. Аял күйөөсүн аны органга жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек деген суроо. Бул такыр гендердик сезимталдык бир суроо эмес. Өлкөнүн психологдор ассоциациясынын башчысы берет. Башчысы ушул нерсеге жооп берип, анан түшүндүрмө берип атат. Аял тилин тартыш керек. Аял билиш керек, аял чүтүтан келгенде укмушундай тосуп алыш керек. Бирок ошол макаланын ээлери айтып атат, биз бул нерсени дагы ачыкка чыгарбасак болбойт дейт. Мисалы, кандайдыр бир көз ачып жумганча эгер биз кандайдыр бир каршы нерселер жасасак, кызуу колдун астында калып калабы деген дагы көгөла болуп, же болбосо дагы бир катуураак жабыркап калабы деген менен дагы айтып атышат да алар. Бирок ушундай учурда кандай, мисалы, эмне кылыш керек? Мисалы, чын эле зомбулукка кабылган аялдарга канчалык бир инструктаждар бар? Адинага өтүп кетсек кечирим. Адина, мисалы, кризистик центрлерден башка эле психологдор кандай эмелерди беришет ушул аялдарга? Мисалы, ушундай күчөйүп берсе, барган сайын же байкап калса, же үйүндө биринчи жолу катталып атса, кандай бир кеңештер бар психологдун? Мисалы, же ошентип айта, угуп кал, макул деп кой, же болбосо чыкпай кал. Жок, эч качан андай кеңештер берилбейт. Бул деген сен укмукка кабыл албаш үчүн тилине тартышың керек деген мааниде болуп калат да. Мындай эч качан мындай кеңештер берилбейт биринчиден. Эң башкысы ар бир айым биздин криздик борборго кайрылганда биз коопсуздук план деп коет да. Негизи эле Кыргыз өлкөсүндө ар бир айымдын өзүнүн коопсуздук планы болушу керек да, сөзсүз түрдөчү. Коопсуздук планга эмне кирет? Ошол эгерде 3 фаза бар да зомбулуктунчу. Биринчиси бул состояние напряжения, андан кийинкиси акт насилия, анан медовый месяц деп аталат да. Ошо напряжение болуп атканда ар бир адам сезилет да, мына азыр зомбулук башталарынчы. Анткени күйөөсү чыныга чай куюп келип берсе, кыжырланып, эшикти тарсылдатып кирип чыгып, уруша турчу адамчы алдын ала даярданат да. Урушканга себеп табыш керек да. Анан жөн эле кирип келип дүңкүлдөтүп сабай берсе да туура эмес да. Анан бир сөзсүз түрдө айымды күнөөлөш үчүн иштейт да. Тамаанды аз жасап коюпсуң, антип коюпсуң, эшикти чала жаап коюпсуң деп, ошондон уруш чыгат да. Анан ошол учурда биз ар бир коопсуздук планга эмне кирет? Ар бир айым эң биринчиден баштап документтерин туугандарына, күйөөсүнүн туугандарына, же болбосо күйөөсүнө, же болбосо үйгө көрүнүктүү жерге эч качан койбош керек да. Өзүнүн документтерин жана балдарынын документтерин сөзсүз түрдө бир папкага салыш керек, анан бир жерге катыш керек да. Өзү эле документтерди алып чыгып туруудай болупчу. Анткени көп учурда болот, бизде жакын учурда эле болду, күйөөсү балдарын жана аялынын документтерин алып алды да. Анан очный ставкадан чыккандан кийин видеого инстаграмдан тартып жөнөтүптүр. Историягачы документтерин баарын өрттөп салды да. Өрттөп салды. Историяны көргөндөн кийин сразу өчүрүп салды. Анткени калтырбаш керек да, ошону милицияга бербеш үчүнчү сразу өчүрүп салды да. Бирок тилекке каршы ошол видеону тапканга жетишип калдык да бизчи, буйруткандачы. Анан азыр арыз жаздык күйөөсүнүн үстүнөчү, башка адамдын документтерин өрттөгөндүгүнөчү. Атайлап өрттөтүп, видеого тартып, каткырыпчы. Ошол үчүн документтерди эч качан
баягы көрүнүктүү жерге койбош керек, же болбосо туугандарына, кээ бирлер болот кайнынын журтуна берип коет да. Негизи ал туура эмес. Ар бир айым өзүнүн документин жана балдарынын документин өзүндө кармаш керек да. Үйдүн ачкычын, үйдүн ачкычын, эгерде үйдүн ачкычын бербей атса, копия жасап коюш керек да. Копиясы сөзсүз түрдө болуш керек. Кийимдерин барып алып кеткендечи. Жана көп учурда ошо ачкычты албай калганда, күйөөсү бекип алып кетип калганда, милиция менен барган күнү дагы ага кире албайсың да. Анткени күйөөсү үстүнөн арыз жазышы мүмкүн. Менин үйүмө келип, акчамды уурдап кетти, алтындарымды уурдап кетти депчи. Ошол себептен ачкычы болуш керек. Анан участковый, квартальный болуп чогуу барып акт изъятия составлять этет да. Андан кийинкисинен болсо сөзсүз түрдө 5 сом 10 сомдон болсо да чогулуп болуш керек. Ичине акчачы. Көп кечинде качканда эмне болот? Жайындагы парктарда түнөгөн күндөр болот да, айымдардынчы. Кышында каяка түнөйт? Кышында түнөчү жери жок, анан айла жок, кайта айланып келип үйүнө келип кайта токмок жеп кайта жатып калат да. Ошол үчүн токмок жебеш үчүн эмес, эми алдын ала алыш үчүн ушундай учурлардачы ар бир айымдын жок дегенде чөнтөгүндө запас 1000 сом болушу керек. Финансылык карандысыз. 1000 сом болушу керек. Таксиге түшүп алып, туугандарына барабы же досторунукуна түнөгөнгөчү, же болбосо хостелдерге барып бир күндүк немени снимать этип номерлечи, ошол жака түнөп, эртеси чечет өчү маселелерин чечкенгечи. Анан ушул учурда эле жана кээде айтылып кетет, сглаживание углов депчи. Эгерде сиздин кача турган жериңиз жок болсо, ушундай кенеде комнатада көбүнчө токмок алынат да. Анан терезеден качып чыгайын десе, терезе жок, эшиктен качып чыгайын десе, эшикти бекип койгон. Анан ошол учурда кайсы жака туруш керек? Ошолорду айтылат да. Бир уголга турбаш керек. Сөзсүз түрдө ары бери басып туруш керек да. Ары бери басып турганда кичине бир уголга камай албай, анан көбүнчө деген биздин эркектер бир уголга зажимают аялдардычы. Анан башка чапкылап, мышты загонять эткендей эле салышат да. Анан ары бери басып кичине неметсең, убакыт утулат да, жок дегендечи. Анан акырын сүйлөп, неметипчи, эгерде кыйкырып атса, эмоционалдык түрдө өзүн алдырбаш керек да, ушул учурлардачы. Эгерде жолдошуңуз кыйкырып, өкүрүп, ооз калгыс сөздөр менен сөгүнүп жатса, унчукпай акырын кийимдериңизди да чогултуп коюш керек, даярдап туруш керек да, ушундай учурлардачы. Эгерде ар бир үй бүлөдө зомбулук систематический болсо, бир жумада 2-3 жолу болот да, кээ бирлердечи. Эгерде ошондойго айымдар ошондой учурда постоянно ар дайым жашаса, ошол эле жана документтерин, кичине акчасын, ачкычын, анан кийим даярдап коюш керек. Кийимдеринчи чыгып сразу эле кийимдердин пакетин көтүрүп алып качып чыккангачы. Ошондой көбүнчө коопсуздук камсыз да айымдар менен. Анан рахмат. Мен кечээ эле эме көрүп калдым, чехиялык бир видеоролик, ушул 16 күндүк компанияга ылайыктап тартылган окшойт, менимче жаңы эле тартылгандай. Мисалы ушул зомбулук десең, мындай жоктой катары кабыл алган коом бар да, ошону тартыптыр да. Мисалы зомбулук жасап аткан адам көрүнгөн эмес, аялдар өзү эле токмок жабат да, мындай көрүнбөгөн нерсе мененчи. Эмелер, тарелкалар учуп келип, же болбосо дагы кандай бир стакандар сынып, анан өзү кийим менен сүйдүрөлүпчү. Анан үйгө баргандан да коркуп, жумушта калгысы келипчи аялдар. Ушундай мисалы бизде кандай болуп атат ушул медиада таасир этүү менен иштөө, мисалы буга чейин ошол инфлюенсер деп коебуз, таасир этүү биздин жылдыздар, же болбосо кандайдыр бир блогерлерди да тартуу бул компанияга аракеттери болуп атабы? Негизи акыркы жылдары абдан бир агрессивдүү дагы мындай үй бүлө жалпы эле ошо аялдар укуктары мындай көтөрүлүп баштады да темалар. Анан биз дагы аябай көп ойлондук, негизи медиага көрүүчүлөр көп, кандай бир колдонуучулар ошол эле соц тармактагы катталуучулар кандай таасир берет деп. Жыйынтыгында биз түшүндүк канчалык зомбулук жөнүндө көп айткан сайын элди тескерисинче ошо зомбулукка болгон бир неприязнь пайда болду да, бул темадан отторжение болду.
биз ойлогон бир жыйынтык келген жок, биз ойлогондой кабыл алган жок да. Ошондуктан биз негизи түшүндүк, бул зомбулук темасындагы агрессивдүү, радикалдаштырган маанайда эмес, позитивдүү маанайда. Жана дагы медиа жөнүндө түшүндүк айтып атканбызбы? Анда психолог мисалы кандай кылып бериш керек эле деген сыяктуу сиз суроо берип атпайсызбы? Мен ойлоп калдым да, негизи эле бул балким менимче ушул көбүрөөк таасир этиши мүмкүн. Үлгүлүү учурларды, үлгүлүү мисалдар менен, үлгүлүү үй бүлөнү, зомбулукка алдын алууну, профилактиканын эң башкы жолу ушул үлгү экен да. Бул ошол нерсени түшүндүк. Роликтер болобу, ал видео сюжеттер болобу. Биздин алып тургай, мен өзүм дагы журналист катары билем, өзүм дагы көрсөткүчтөрдү байкап жүрөм. Менин үй бүлө зомбулугуна кабылган аял жөнүндө видеомо караганда, аялына жардам берген күйөө же болбосо кыздарын тең укуктуу кылып өстүргөн атанын видеосу 10 эсе көп көрүлөт. Жана 10 эсе көп таасир берет. Мен ошол нерсени түшүндүм. Биз деле бул зомбулукка кабылган учурларды биз чагылдырбай койбошубуз керек деп айткан жерим жок. Болгону медианын подходун, мамилесин дагы өзгөрткөнгө учур келди. Биз биринчи көрдүк, биз жүрүштөр жасадык. Зомбулукка каршы же болбосо деги эле ошол гендердик сезимталдуу адамдар тарабында болгула дегендей кылып, ооба. Анан ошол эле негизи мындай өзү адистер мынтип коет, менимче сиздер деле макул болушуңуздар керек. Зомбулукка каршы күрөштө баардык нерсе маанилүү деп эсептешет. Баардык болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Мейли ал медиа, мейли ал теле болсун, мейли ал бир атайын бир перформанстар болсун деген сыяктуу да. Баардык чараны көрүш керек деп эсептейт. Бирок натыйжалуу нерсе ушул позитивдүү жакты эске алыш керек окшойт да. Ошондуктан биз ушу быйыл эле мисалы мен өзүм дагы тиешем болуп калды. 2 жолу челлендж өткөрдүк, флешмоб иретинде ушу инфлюенсерлер менен иштештик. Биринчисинде биз сузакта окуядан кийин эркектер арасында кечири бизде аялзат деген темада өткөрдүк. Бирок биз ошондо дагы мондай нерсени берели дегенбиз. Негизи сен аялды, сен ал энең же кызың же апаң болгон үчүн эмес, аял өзүнчө инсан болгон үчүн урба деп айталы дегенбиз. Бирок биздин эркектердин коомдун түшүнүгү дайыма аялды бирөө кылып бергиси келет да. Сен аялды, кызым, сенин деле кызың бар да, сен деле карындашың бар, сен деле эжең, сөзсүз өз үйүнө жакындаткандан кийин гана аяйт экен да. Эми бул албетте чындыгында түпкү маңызына келгенде бул туура эмес, бирок ошентсе дагы жок дегенде ушул нерсе менен дагы баягы адамдын оюн өзгөрткөнгө бир мүмкүнчүлүк болду да. Ошондуктан жалаң ушул инфлюенсерлердин эркектерди тандап алганбыз. Рэперчылары ушул кечири бизде аялзат деп ыры чыгарышкан, ушул сыяктуу өзү органический бир флешмоб болгон. Бул жолку 16 күндүк кампания алкагында биз спорт жаатындагы жылдыздарды тандадык. Эмне үчүн? Себеби аймактарда биз түшүндүк, биздин миллион подписчиги бар адамыбызды Баткендеги мисалы деп коелу, же болбосо Таластын бир айылында күнүгө күйөөсү ур токмок болуп аткан аял көрүп түшүнбөшү мүмкүн. Ал айтышы мүмкүн, сен деген башка да, сенин жашооң башка, сен мени түшүнбөйсүң, мен сендей эмесмин деп өзүнө жакын кабылдашы мүмкүн эмес да. Ошондуктан биз тандап аткан атайын роликтин азыр дагы ошол жерге токтолуп өтөм. Негизи спорт жылдыздары дагы эркектер, аудитория, целевая аудитория эркектер болгон үчүн көбүнчө ошого басым жасадык. Спорт кыздарды да коштук, спорттогу мисалы ошол Тыныбекова, Айбике деген биздин белгилүү спортчу кыздарыбыз кошулду. Алар көбүнчө стереотиптерге кайрылышты да. Демек биз болушунча ушул эркектерге болгон эркектердин ой жүгүртүсүн өзгөрткөнгө, кыргыз тилдүү, кыргыз коомуна мындай тиешелүү жана жеткиликтүү маалымат берүүгө аракет кылдык. Анан роликтерди дагы сиз башында айтып өтпөдүңүзбү? Бир канча ролик тартылып атат. Роликтерди дагы ар бир актрисаны отыруп алып, бул бизге окшошпу? Мисалы мен аны көрсөм өзүмө мисалы окшош турат белем. Бул кыргыз кызына окшошпу? Бул среднестатистический бир мындай кыздын образын чагылдыра алабы деген сыяктуу тандоо да болду да. Мен түшүнчү эмесмин эмне үчүн ушунун баары керек деп. Бирок элдин ой жүгүртүсүн өзгөртүү үчүн ошол да керек экен. Себеби биздин аудитория бул бир гана Бишкекке прогрессивдүү жаштардын көбү Бишкекте деп эсептейбиз да. Анан айыл аймактарда көргөндө дагы, демек мен деле мындай кылсам болот да. Демек мына бул мен деле ушул сыяктуу мында деген сыяктуу бир түшүнүк калыптаныш керек экен да. Ошондуктан ушундай майда медиа компоненттер өтө маанилүү экен иш жүзүндө. Эфирди жыйынтыктасак анда Айдына, сизден баштайлык. Ошол кандай бир месседж же болбосо ошол айта турган сөз бар эле ушул зомбулук темасында деги эле ушул коомчулукту ойготуу тууралуу кандай иш-чараларды өткөрүшүбүз керек болсо? Ойготуу эле кетебиз канчадан бери. Чындыгында айтканда, ар бир айым эч качан коркуш керек. Кайрылгандан, айткандан, жардам сураганда. Жардам бере турчу адамдар аябай көп.
өзүңүздөр билгендей биздин Кыргызстанда аябай мындай волонтерский деятельность деген жардам көрсөтүүчү ар бир адам аябай мындай көп да. Ар бир Кыргызстандын жараны жардам көрсөткөнгө ар дайым колун сунат да. Ошол үчүн эч качан коркпош керек. Көбүнчө деген зомбулукту ким көрсөтөт? Зомбулукту деген коркок эркектер, өзүнө ишенбеген эркектер, кичинекей кезинде жана зомбулук көргөн эркектер, ошолор көрсөтөт. Алар деген көбүнчө зомбулук көрсөткөндө өзүнөн алсыз адамдарга самоутверждаться этипчи, өзүнүн эркектилигин көтөрүп, кыйын сезип өзүнчү ошентет да. Көбүнчө коркок эркектер көрсөтөт зомбулуктучу. Анан бизде деген көп эле айымдар көбүнчө эмнеге баш тартат? Арыз жазуудан, туугандары да алдыга түшүп, аябай чоң таасир көрсөтөт. Жашап жатканда бул жашоону туугандарына жашабайт да. Силер өздөрүңөр жашайсыңар. Мынчу бул жашоо бир гана силерге таандык, силерден башка эч кимге таандык эмес да. Анан туугандарына айтканы менен алар силерде жашоонун кандай болуп жатканын, ички дүйнөлөрүдө эмне кандай ойлор болуп атканын, ички дүйнөлөр кантип өрттөнүп жаткандыгын эч качан билбейт, сезбейт дагынычы. Анан ошол үчүн эң башкы максат ар бир Кыргызстандын айымын жанын сактап калууда, жанын жана психологиялык ден соолугуна сакташыңар керек. Эгерде психологиялык ден соолугуңарды айрылсаңар, анын артынан көп оорулар келет. Кийин инвалид да болуп калышыңар мүмкүн да. Нерв болуп, сөзгө чыдай албай, жаман көп оорулар келет мындайча айткандачы. Ошол үчүн ойлонуп көргүлө, зомбулук көрсөткөн адам менен жашап жатсаңар, эгерде ошол адам канчалык силерди сыйлайт, ошол адам канчалык силердин ичиңерде болгон өрттөнүүнү, сезимдерди түшүнөт, силерди сабап жатканда ал адам аяйбы же аябайбы? Эгерде балдарыңардын көзүнчө сабап жатса, балдарыңардын да психологиясына чоң таасир берилет да. Анткени эгерде эркек бала болсо, ал кийин чоңойгондо муну норма катары кабыл алып, балдарына кийинки келечектеги аялдарын сабай баштайт жана балдарын сабай баштайт. Зордуктап жана башка физикалык түрдө зомбулукка өтөт да. Эгерде кыздарыңар болсо, ушул зомбулукту көрүп алып, кийин чоңойгондо неосознанно ошол атасына окшогон, именно ошол зомбулук көрсөткөн адамга окшогон эркектерди истей баштайт. Мындайча айтканда, силердин жашооңорду кайта силердин балдарыңар кайталайт да. Ошол үчүн алдын ала эч качан уялбагыла, коомчулук ар дайым сүйлөй берет, коомчулук эч качан жакшы сөз сүйлөбөйт, укпайсыңар да жакшы сөздүчү. Ар бир кыргыздарда жакшы сөз бар, кеткен келинди эч качан жакшы деп айтпайт депчи. Артынан жаман сөз ар дайым калат. Ал сөздөрдү көңүл бурбаш дейт да. Силер өзүңөр үчүн жана балдарыңар үчүн жашашыңар керек. Рахмат. Айгерим, азыр ортодо мен дагы кичине кыстырма кылам. Бизде мага жакында эле кайрылды. Бул Кадамжай районунан бир келин ушунчалык зомбулук көрүп жүргөн, анан ал ошол зомбулук экенин дагы элесе албайт да, маани бербейт да зомбулук экенин. Аны ушинтип кыйналып жашап атам, азыр да күйөөм мени коркутуп атат, балдарым бербей коюм, документтерин жазып бербейм дейт. Анан ошол өзү Өзбекстанда дагы бир баласы калган, Россиядан дагы бирөөгө тийип келип ошо Кадамжайда жүрөт. Азыр көчөдө жүрөт экен, аркенин үйүндө бир жумадан жатып жүрөт экен. Кризис центрлердин дагы жетишпегенин байкадым да ошондочу. Мисалы Баткендин центринде эле болсо, Баткен шаарында болсо, Кадамжай болсо көптөгөн айылдар бар, 400 000 адам жашаган облуста бир эле туристтик борбор бул аз деп ойлойм да. Айгерим сага сөз. Жана сиздин сөзүңүз бар эле, пандемияда ошол нерсени көрсөтпөдүбү? Кризистик борборлордун жетишсиздигин ошол эле кезде кээде сенин кооптуу деген үйүң, коопсуз деген үйүң сен үчүн кооптуу же болбосо коркунучтуу жайга айланганын көрдүк да.
бизге дагы абдан көп журналисттик ишибизге байланыштуу абдан көп кайрылуулар келип түшкөндө көп укук коргоочулар туристтик борбор бар жабылып калганына байланыштуу батиби жарага алып берип атышты, ар кандай хостелдерди берип атты. Алардын баарында даректер айтылган жок. Албетте бирок ошондой сыяктуучулар болду. Демек, бул маселени дагы негизи өкмөттүк деңгээлде чечиш керек болчу да деп ойлойм. Анан жыйынтыктоочу пикир айтып атканда, мен дайыма маек алып атканда, мен дайыма ойлоп ичимен ойлонуп жүрчүмүн, эмне үчүн бул аял өзүн аябайт, эмне үчүн бул аял өзүн сүйбөйт, эмне үчүн туруп эле кетип калбайт. Көпкө чейин 20-22 жашка чейин менде дайыма ошондой түшүнүк болчу. Эмне үчүн эми өзү чечет да деген түшүнүк аябай көп болчу. Кийин аялдардын зомбулугу же болбосо аялдардын укугу темасына мен кыз болгондон кийин көбүрөөк бир аралашып баштадым, көбүрөөк түшүнүп баштадым. Анткени ал кетейин десе коом жери, коом түшүнбөйт, коом дайыма аялды күнөөкөр, күнөөлүү кылып сезет. Ошондой кылып көрсөткүсү келет, ошондойго көнүп калган. Анан ушул жерден мен азыр сиз жакшы айтып да, аялдарга кайрадан коом кайрылгым келет да. Коом бул сиз, мен, баарыбыз да. Эгерде биз кошунабыздын же ошол эле бир жакыныбыздын, кесиптешибиздин үйүндө зомбулук болуп атканын угуп жатсак, ага биз кайта бери карабашыбыз керек. Эмне үчүн көп эле зомбулук болгончулар 2 апта, 1 апта резонанс болот, акция болот. Сиз сыяктуу, мен сыяктуу журналисттерди чагылдырат, 1 аптадан кийин жыйынтыгы жок. 1 жылдан кийин карасак, ашып кетсе 15 күн же болбосо шарттуу түрдө кесилген болот. Ошону менен болду да. Жазасыздык кайрадан зомбулукту күчөткөнчүлөрдү биз көрүп жатабыз. Демек, коом эгерде качандыр бир кайдыгер карабай, ошол эле саясий темаларда укмуш козголоң болгондой эле бул темалардагы актуалдуулугун көрсөтүп турган учурда гана биз проблема менен күрөшө алабыз. Коом ар бирибиз экенибизди. Тилекке каршы мен ушундай сөздү айткым жаман көрөм, себеби ар бир адам инсандыкты негизги аял эркекке карабай баса билиш керек. Ошентсе дагы баарыбыз жакыныбызды жок дегенди ойлоп, анан ушундай чечим чыгарганга аракет кылышыбыз керек да. Ошондо көптөп шайлап зомбулукту токтотконго бир шарт түзүп токтото алабыз деп ойлойм да. Рахмат сиздерге. Анда эфирде жыйынтыктасак, урматтуу көрөрмандар, жамааттык медианын студиясында Эл Собол деген берүүбүздө биз бүгүн ушул аялдарга карата зомбулук жөнүндө сүйлөштүк. Деги эле ушул коомчулуктун бул маселеге мамилеси жана медианын ушул зомбулукка карата иш аракети тууралуу сөз кылдык. Биздин студияда Шанс кризистик борборунун адиси, үй бүлөдөгү зомбулук боюнча эксперт Адина Жапаралиева, Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн медиа эксперти, журналист Айгерим Акылбекова болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.